Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, баарыңарды жакшы каникулуңар менен. Бүгүн ушундай бир нерсеге кабыл болдук. Үй бүлөбүз менен биз 10 жылдан бери ушу бош тереге эс алып келчүбүз. Балдарыбыз менен 3 жылдан бери ушул жерде Байтур деген пансионат, аябай басы кымбат байларга деп айта кетели ачылыптыр. Тилекке каршы булар биздин көлдүн пляжындагы менчиктеп алыптыр. Мына бүгүн биз үй бүлөбүз менен эс алып пляжга кирсек, зонтиктердин баарын ыргытып, бияка башкалар эс алганга болбойт деп айтты. Мына таанышып кеттиле, бул болсо ошо охрананыкы экен. Өзүн дагы айткысы келген жок. Мен азыр прокуратурага барып заявление жазып атам. Урматтуу мекендештер, ушу Садыр Нуркожоевич өзү эле айтты эле. Пляждар деген бул баардык кыргыз элиники. Аны эч кандай бөлгөнгө болбойт, забордун баарын алабыз деген. Тилекке каршы забор эмес. Биякта пляждын ичине дагы зонтиктерди койгонго да болбойт экен. Бияка өздөрү гана ушул жерде эс алып аткан эле адамдар эс алыш керек экен. Урматтуу губернатор Көлдүн Сулайманов, сиз Садыр Нуркожоевичтин указын уккандан кийин ушул жакты катуураак көзөмөлгө алышыңыз керек болчу. Мен азыр Көлдүн прокуратурасына кетип баратам, заявление жазгамда. Мунун натыйжасы эмне менен бүтөт экенин баарыбыз бирге көрөбүз. Мына азыр бияка биз гана эмес, бияка көп эле мына эмеси бар карапайым элдер бияка эс алганга болбойт экен. Тилекке каршы булар только өздөрүнүкүн эле, өздөрүнүн немелери менен эле, зонтиктери менен эле эс алганга болот экен. Мына мен көргөзө кетейин. Мондай подушкаларды только ушактан эс алгандар алат экен. Мына айтып коеюн, биякта бир дагы карапайым элдин зонти жок. Зонт койгонго такыр уруксат бербейт экен. Мына мондайларга азыр көргөзүп кетейин. Мына мондай атайын өздөрү мыкка уруп коюшкан. Бияка только ушул пансионатта эс алып аткан адамдар гана эс алганга болот экен. Башка бир дагы карапайым эл, бир дагы кыргыз жараны эс алганга болбойт экен. Бул бизди бай кедейлерге бөлүп, көлдү менчиктештирип алган деп билсек болот. Баарыңыздарга урматтуу активисттер позиция кылып, өзүңөрдүн комментарийиңарды жазып коюңуздар.